Жакшы ата болгондон коркпо деген сериянын уландысы көптөн бери бала өстүрүү, ата-энелерге кеңеш, ар түрдүү илимий макалаларды кыргызчалап, туруктуу түрдө бөлүшүп келем. Анан бир тенденцияны байкадым. Башында баланы өстүрүү, балага китеп окуп берүү деген темаларда көбүрөөк апалардан каттарды алчубуз. Азыр болсо акыркы убактарда аталар дагы менин балам 3 жашта, 2 жашта кандай китептерди алып берсем болот? Ушул китеп жарайбы балама деген суроолорду бизге жеке каттарга жазып башташты. Бул абдан кубантаарлык нерсе. Себеп дегенде ар бир ата баласынын жашоосуна аралашкысы келгенин, алардын өнүгүүсүнө салым кошкусу келгенин белгизген жакшы жаңылык деп эсептейм. Бүгүн аталарга да эки нерсе сунуштагым келип жатат. Биринчиси биз чыгарган менин алгачкы 100 суроом. Билесиңер, балдар сүйлөп баштагандан тартып эле тегерегинде болуп жаткан нерселердин баарын эле суроо сурап билгиси келе берет. Анан биз балдар эң көп сураган 100 суроону чогултуп, анан аларга жөнөкөй тил менен кыргызча түшүнө тургандай жоопторду жазып чыкканбыз. Мисалы үчүн биринчи бетинде суроо болот: эмне үчүн темирди соккондо катуу үн чыгат? Анан артында кыска ал түшүнүктүү, балага түшүнүктүү болгондой кылып жооптор жазылган. Мисалы үчүн космонавттар эмне үчүн космосто калкып жүрүшөт? Жылдыздар эмне үчүн жымыңдашат? Мунун баары балдардын кызыгуусун арттырган, өнүгүүсүнө салым кошо турган суроолор. Экинчиси болсо биздин жаңы чыккан Аймышыктын жоруктары деген китебибиз. Бул китепте тентек сары аймышыктын жылдын 4 мезгилинде 4 ар түрдүү окуяга кабылып, анан ар түрдүү куткаруучулар, достору менен бирге аймышыкты ошол окуялардан куткарышат. Бул дагы балдар үчүн аябай кызыктуу болуп, чогуу окуп жатканда өзүлөрүн ошо балдардын арасында элестетип, аймышыкты куткарып атканын элестетип, аябай кызыгуу менен окуп жатышат. Бул китеп окуганда дагы күнүгө китеп окууну адат кылып алсаңыз, балаңыз менен ошо бир 20 мүнөт, жарым саат чогуу убакыт өткөрүп, ортоңордогу мамиле да бекемдеп, анан балаңызды китеп окуганга, китепти сүйгөнгө кичинесинен баштап шарт түзүп берген болосуз. Анан дагы бир жолу эскерте кетейин, аталарга эч качан жакшы ата болгондон коркпоңуз.